Кыргызстаныбыздын ырысына жаралган кум төркөн иштей баштагандан бери 30 жыл өтүп, бүгүн мынакей мааракелүү датасын салтанаттуу түрдө белгилеп отурабыз. Биздин экономикабызда орчунду орунду ээлеп, чоң салым кошкон бул компаниянын 30 жылдыгында жалаң мактоо куттуктоолор айтылып, маңдайыбыз жарыла кубансак болот эле. Бирок бүгүн кубанычыбыз менен кошо тилекке каршы өкүтүбүз да болуп турат. Мунун себептерин албетте баарыбыз эң жакшы түшүнөбүз. Урматтуу Кумтөрдүн күжүрмөн кызматкерлери, ардактуу маараке ээлери, Кумтөрдүн элге кайтарылышы мамлекетибиздеги жаңылануунун башаты, өнүгүүнүн, өзгөрүүнүн алгачкы баскычы десек болот. Бүгүн Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Анда өлкө башчы Кумтөр алтын кенинин ишмердүүлүгүнө эмгеги сиңген жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. 3-чү даражадагы Манас ордени менен юстиция министри Аяз Байетов, даңк медали менен экология министрлигинин өнөр жай коопсуздугун жөнгө салуу башкармалыгынын башчысы Илдар Гилфанов жана Кумтөр Голд компаниясы жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Үмөталы Кыдыралиев сыйланды. Ошондой эле президент кызматкерлерге ардак грамоталарды тапшырды. Мына бүгүн президент урматтуу президентибиздин колунан ардак грамотасын алып отурабыз. Биз дагы чоң президентке чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Кумтөр алтын кени 1978 жылы ачылып, 1993 жылы алтын өндүрүп баштаган. Ошол кезден азыркы күнгө чейин өз ишмердүүлүгүн улантып келет. Бирок тилекке каршы эгемендүүлүк алган жылдардан тарта кыргыз элинин байлыгын чет элдик ишкерлер пайдаланып келген. Садыр Жапаров президент болгондон кийин гана 2022 жылдын 23 августунда Кумтөр алтын кени толугу менен 100% Кыргызстандын карамагына өттү. Мурун болсо, Кумтөрдө болсо, эми биз Канадага иштечүбүз. Азыр болсо Кыргызстанга өттү. Анан мынакей азыр жакшы үзүрүм берип атат. Мисалы элдин жашоосу мен ойлойм, что оң болуп калды депчи. Себеби азыр бүт Кыргызстанга өзүнүн эмесин иштеп атпайбы? Байлыктарды мынакей барлык жерге, пенсияларга тиякпай колдонуп атпайбы? Ошонун баарын мынакей буйрса, азыр жакшы деп ойлойм. Элдин жашоосу жакшы өзгөрүп баратат. Учурда Кумтөрдү дагы да өнүктүрүп өстүрүү, жаңы кен участактарын ачуу, калдык сактоочу жайдан алтын өндүрүү, алтын ылгоо фабрикасын модернизациялоо менен алтын өндүрүүнүн сапатын көтөрүү сыяктуу стратегиялык максаттарга жетүүгө бардык аракеттер көрүлүүдө. Ал эми Кумтөрдө бүгүнкү күндө 99,9% Кыргызстандын жарандары эмгектенүүдө. Өз ишин мыкты билген кесипкөй адистер өмүрүн тоо кен тармагына арноого даяр. Кумтөр түптөлгөндөн баштап эле баргам. Ал убакта деген жап-жаш солкулдаган жигит эле момтеп мынакей чачыбызды бубак басты. Тоо кен жеринде иштеген өтө эле оор. Анткени себеби деген ал жерде деген биринчи очередь ал жер бийиктик да, аска зоонун башында. Адамдын ден соолугуна, конечно, таасирин тийгизет. Анан ошол кыйынчылыктарды жеңе билиш керек, ошого чыдаш керек. Кумтөр алтын кенинен түшкөн кирешеге кыргызстандыктарды социалдык жактан коргоого бардык күч-аракеттер жумшалууда. Кумтөр менен Кыргызстандын кызыкчылыктары бир багытка, бир максатка бирикти. Ал өлкөбүздүн өнүгүшү, элибиздин бакубат бардар жашоосу. Айчолпон Мукашева, Ислам Алтынбек уулу, 7 канал.